Шазат байке, арыбаңыз. Отман күн, кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы, жакшы. Шазат байке, бул Бакыт байкенин 40 чоросунун бири. Уже биздин көрүүчүлөр сизди деле билип калды, Шазат байке, өткөндөгү жолугушуудан кийин. Анан бүгүн да жакшы айта турган нерселериңиз бар экен. Биздин көрүүчүлөр менен бөлүшпөңүз эми. Арыбаңыздар эми күндөн күнгө бул жаңы келип аткан кубаттар өзлөрүн билдирип атат. Сезип жанагы 3-көз деп сенсорлук каналдар ачылып калган адамдар жакшы эле сезип атышат. Азыр эмне болуп жатканын. Эми бул өзүңдүн баягы умтулууңа жараша берилип турат, негизи кабарлар, информациялар дегенди ушул бүгүнкү ошо информациялардан айткым келип турат. Бул хутордо негизи бир уникалдуу жер десем жаңылышпайм, анткени бул жерде адамдын кээде оюна келбеген кубулуштарды көрүп жүрөбүз, билип жүрөбүз. Жана ошондой эле бир кубулуш дейбизби ушул. Биздин галактикабызда улуу күчтөр бар. Ошолордун келиши, посещениясы, башка өтүп кеткен дүйнөлөр дейбизби, цивилизациялар, ошол эле Египеттин удайлары жана башка нерселердин баары бул жерге чогулуп атышы. Жана эң жакшы нерсе ушул жетисин деп экен, ушу кванттык талаа. Бул эми илимде деле бар, квантовый физика деп окуп жүрүшөт. Джо Диспенза ушул кванттык талаага чыгып, өзү кырсыктагандан кийин ушу кванттык талаага чыгып, айыгып, азыркыга чейин сабак берип жүрөт. Ошол көп жыл болду го. Көп жыл болду. Ошондо эле квантовый полеге чыккан экенби? Ошондо чыккан адам өзү бир кандайдыр бир абалдарга кирип, кванттык талаага чыксаң болот да. Анан ошол талаа хутордого орногон кайсы числодо эле, мен жок болуп калдым ошондо. Анан кийин ошол андан бери дагы келип атсам, улам анан бүгүн ошол Джо Диспенза келип атат да менин көрүнүшүмдө. Эми жерге келгендерге айтып атат. Бул бүгүнкү шамда. Бүгүнкү шамга чейин эле даяр болду. Ушинтип көрсөтүп атат колун жайып. Кванттык талаа даяр болуп турса, силер жаратпай атасыңар дейт. Бул эми хутордо кайрылуубу же вообще элге кайрылуу болуп атабы? Негизи эле жалпыга кайрылуу, анан эми хутордого келип турганда более подготовленный да. Информация бар. Булар тезирээк элди этичүү коллектив болгондон кийин биринчи ошо бизге кайрылып атканда анан ушу даяр нерсени ала албайсыңар деген нерсе бүгүн берилди. Көрсөтүп атат да. Анан биринчиден эмне, биздин үйдөгү маселени ойлойсуң да, бала бакыраңды, аялыңды, туугандарыңды, анан ушундайчы. Анан өзүмө неметтим, өзүмдө ошо үй бүлөмдү, мүчөлөрүн элестетип, ошо чечилбеген маселелерин, жаштарын неме кылдым да, жашарттым, өзүмдү жашарттым. Ушинтип атсам эле көрсөтүп атышат. Материальный жагы деп баягы эле изобилие эми по большому счету материалдык жагы, акча, немелер да, үй, недвижимость деп коечу, машина, баракет, ушулар, мебель эмелерин көрсөтөт. Духовность жагы тоже изобилияга кирет да, бардыгы кирет. Десе эле бияктан Аштар Шерандын эмеси, архангелдер, бүт галактический великий учителя деп коет.
ошолор тизилип калды оң жагымда. Сол жагында Манас ааламы. Эми Манас ааламында окумуш көрсөтөт. Бийик ушу сонун кийинген ушундай бир аталар да, Бакай ата ушундай бир салтанаттуу түрдө көрсөттү. Духовный жагы десеңер мына деп. Ошолорду көрсөтөт. Дагы көп нерселерди көрсөттү. Алтын Доор аягына көрсөттү. Ушундай бир сонун ажайып жер экен. Мына кайсы темада иштейм десеңер турат бул жерде деп атат да. Шазат байке, жаңы сиздин сөзүңүздөн да биз эмне бирөө үчүн жаратып берсек болобу? Бирөөнү жашартып, бирөөнү байытып. Конечно, эми сен жаратышыңа билбейм, ишил баягы адамдын жүрөгүндө учкунунда Кудай болгондон кийин, эми конечно божественный план деген бар. Ошого тийишпей балким жазаса болобу деп. Же болбосо мисалы апасы атасы ооруп атканда ошолорду оорусунан айыктырып алган көп эле практика мен өзүмдүн деле болду. Баласын оңдоп алган. Балким божественный планда сен духовный жолуңда ошол нерселер себепкер болуп аткандырсың. Анан кээде өзүмө суроо берем, эгер Кудайдын учкуну отурса сенде, сен Кудай болуп атсаң, анан болбойт деген нерсе кантип болсун? Эме деген барбы деп атпайм, коридор воли деген бар го ар бир адамда. Коридор свободы деп айтып коет. Ар ким өзүнүн выбору дегендейчи. Анан биз адам өздөрү андай жашоону выбор кылбаса эле биз кийлигишип кетпейбизби деген нерсени айтып атам да. Эгер кийлигиштим десең, божественный план кабыл албайт да чынында, ал өз жолу менен кете берет. Эми мен мындай жалпылап айтып аткандагы немемде, жалпылап сенин таасир берчи, же болбосо бул жерде жаңы доорго жарык болсоң миңдики түмөнгө деп атпайбы, ошол эле нерсе сыяктуу нерсе деп ойлойм. Сенин жарыгың абдан чыгып турса, эмне үчүн, почему бу эме хутордо тиги Алтын Доорго көп адамды алып кетпегенге эмең жок. Баары эле бейиш жашоого кааласа керек. Рахмат. Шазат байке. Сонун мезгилдер келип атат. Маңдайыңар жарык болсун, кубанычта жүрүңөр. Деле башкасы болбосо деле ушул жарык нерсе жакшы нерсе да. Кечке чейин кубанып жүрүп, ишиңерге ийгилик болуп турса жаман эмес болуш керек. Жанагы Бакыт байке жанагы жерден эле бир сонун нерсени айтып кетти, экөөбүзгө айтпады. Кереметти кайталай берсең, ооба. Эмнени кайталап ошону эметсең ойготосуң. Биз карабайсың. Керемет, ажайып, сонун сөздөрдү эле кайталап жүрбөгөнгө эмне үчүн болбосун? Анан пайда болот да, действительно. Мен ушо абдан ынанам да ошо. Сондуктан керемет жашоо боло берсин. Тандообуз керемет болсун, Керемет болсун. Ушуну кечке, даже мындан аркы жашоодо ушуну колдоно берели. Эч эмеси жок. Сонун бар болуңуз. Шазат байке. Рахмат.